Тиш дарылоо да оңой эмес, өтө катуу, өмүр бою ак бойдон калбайт. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Стоматологдон корккон себептердин эң башкы себеби бул тиштин оорусу салыштырмалуу дененин башка жерине өтө катуу. Себеп дегенде анын өзүнүн баягы башка нервтерге салыштырмалуу тиштин нерви өзгөчөлүгү бар да. Ошол себептен баягы катуу ооруганга байланыштуу эле, анан ошо дарылаган учурда дагы оору эчкимге жакпайт да. Ошол себептен элдер коркот го деп ойлойбуз. Анан көбүнчө бул эми жаш балдар, жаш бала кезинде эле тиш доктурга барганда ошо кичинекей кезинен коркуп калышат, оорутуп дарылап кезинде. Анан ошол нерсенин негизинде адамдар корку сезим калып калат ичинде, катуу ооруйт деп. Анан ошол себептен эле элдин баары корксо керек деп ойлойбуз да. Акыл азуу деп коет. Эсеби боюнча 8-чи тиш. Өзү акыл азуу орто эсеп менен 18 жашта чыгат. Эми балким мындай имиш болсо керек, 18 жашта киши токтолуп, бойго жетип, бир деңгээлге келип калат да. Анан ошол учурда чыкса, ошого байланыштырса керек да. Бирок анын эч кандай тиешеси жок акылга. Себеп дегенде андан да эрте чыгышы мүмкүн. Бул адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша да. Же болбосо кечиракта чыгышы ыктымал да. Ошол акылдын киришине эч кандай тиешеси жок. Брекет тагып түздөгөндөн кийин чечкенден кийин тиштерин кыйшыйышы себептер бир нече. Биринчи себептер деп коелу, бул мисалы брекеттен кийин өз учурунда өз мөөнөтүндө чечиш керек да. Толук тиштер каткандан кийин атайын катырат. Ошо брекет система менен аны чечкенден кийин дагы өзүнчө рекомендация болот. Ошолор так аткарыш керек. Эгер ошолорду так аткарылбаса, өз мөөнөтүнөн эрте чечилип калса, ошол себептен дагы кыйшыйып кетет. Ооба сары болот, албетте сары болот. Биринчи себеп бул гигиенаны сактабандыктан. Ошо гигиенаны сактап, тиштерин жакшы жууп, жакшы тазалап, өз учурунда тиш дарыгерге барып көрсөтсө, тиштери жакшы алакалда болот да. Өңү дагы алакалы дагы. Анан бирок тиштерин саргайышынын себептеринин дагы башка түрлөрү болот. Мисалы, кичинекей кезинде мисалы кээ бир дарылар ичсе болбойт жаш балдарга. Ошолор себебинен дагы тиштер саргайып кетиши мүмкүн өзүнөн өзү. Же болбосо ушундай бир эндемический зона деп коет. Кээ бир суулардын курамында кээ бир заттар көп болот. Ошолордун эсебинен дагы тиштердин өңүндө өзгөрүү болушу мүмкүн да. Эми азыркы күндө бүт стоматология тиешелүү материалдар жана дары-дармектер бүт чет жактан келет. Ошо дары-дармектин баары кымбат турат. Албетте ошого тиешелүү жана тиш дарылоо да оңой эмес. Тиштин өз учурунда көрүнүп, мисалы 6 айда бир тиш доктурга барып көрүнүш керек да. Мисалы бир кичинекей кариес пайда болгон болсо, кичинекей кезинде дарылап койсо, анда ал арзаныраак болот. Мисалы ошо сиз айткандай, баягы тиштин көп бузулуп, ага дарылоо көп убакыт талап отурган болсо, мисалы коронка кийгизип же жана башка ыкмаларын колдонсо, ошо кымбат болуп кетет да. Анан мисалы кичинекей кезинде кариестин дарылап койсо арзаныраак болот, чоң болсо чоң болот дегендей да. Тишти өзү 2 маал жууш керек. Бул эртең менен, анан кечинде жатарда уктаардын алдында жууп тазалаш керек. Жакшы атайын тиш тазалаганга атайын жиптер болот.
дүкөндөрдө же дарыканада сатат да. Ошолорду колдонуп, тиштерди жууп, тазалап жатуу керек. Себеп дегенде жаткан, уктап аткан маалда дагы эгер тамактын калдыктары калып калган болсо, бул кариестин же гигиенанын бузулушуна тез алып келет да. Ошол себептен эки маал жууш керек, бир эле гана маал эмес да. Эртең менен дагы жакшы тазалап, жакшы караш керек. Анан кийин тамак ичкенден кийин, мисалы үйдө болбосо, көчөдө жүргөн болсо, ошо жана жипти алып, атайын тиш тазалагыч. Анан тамак көчөдөн тамактанган болсо, ошол жерден тазалап, мисалы жайлар бар да атайын. Анан озун суу менен 2-3 жолу чакап коюу керек да. Себептен тамактын калдыгын калтырбаш керек. Жаш стоматологко ишенсем болот албетте. Себеп дегенде мен ойлойм, жаштар баягы корку сезим бар да. Корку сезим бар болгон үчүн жоопкерчиликтүүрөөк болот да. Анан адам баягы жоопкерчиликтүү эле жумуш аткарса, албетте баягы жумуштун жыйынтыктары жакшы болот. Эми коронкадагы өзүнүн орду бар, имплантаттын дагы өзүнүн орду бар да. Мисалы ошол учурда имплантат зарыл болсо имплантат коюш керек. Мисалы бир тиш жоктоп коелу, анан кийин эки абсолюттук түрдө таза тиш турат. Аны өгөлөп туруп, анан коронка кийгизгендин ордуна имплантат койгон жакшыраак болот да. Себеп дегенде таза тишти эч ким таап бере албайт. Эң кыйын мен деген адис дагы андай тиштерди таап бере албайт, Кудайдан башка. Ошол себептен андай учурда имплантат койгон жакшыраак болот, эгер ошо шарт туура болсо. Эгер мисалы баардык эле адамдардын имплантат койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Бирок ошо тиштери мисалы мурун дарыланган болсо, ал акыбы начарраак болсо, анда коронка кийгизсе ал туурараак болот да. Ошол себептен бул шартка жараша. Көпчүлүк эле адамдар эми тиштери ак болсо деле келип дагы агарткым келет деп айта берет да. Мисалы ошо агарткандан кийин тиштер өмүр бою ак бойдон калбайт. Алар өңүн өзгөртөт. Өңүн өзгөртөт да, кайра эле ошо агартуу ыкмасына келиш керек болот да. Бирок ошол ар бир процедурада тиштердин структураларында өзгөрүүлөр болот. Ошо өзгөрүү болгон үчүн ал кайра эле саргая берет да. Анан кийин тиштер сезимдүү да болуп калышы мүмкүн. Гиперестезия деп коет. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. Андан адам кайра кыйналышы мүмкүн да. Ошол себептен мен көпчүлүк учурда колдонбогон ыкмасын тарабындамын да. Эми стоматолог бул мамлекеттик мекемеде иштеген стоматология бар, жана менчик стоматология бар да. Мамлекеттик мекемеде иштеген стоматологдор айлык аз эле болот. Орто эсеп менен эми бир 4-5 миң сом болсо керек. Анан бирок өзүнчө кошумча тапкан тыйындары болот албетте. Анан менчик стоматологияда иштегендердин стажга жараша болот. Эми жаш стоматологдор мен ойлойм бир 10-15 миң сом болсо керек. Бул таза тапкан акчасы. Себеп деген ал жерде дары-дармектерге короткон акчалар болот. Себеп дегенде эмнесиптен стоматология кымбат. Ошо дары-дармектерге, материалдарды сатып алганга көп эле акча кетип калат да. Ошол себептен 15 миңден жана өйдө да айтат элем да.